Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Москвадан келген балам. Бүт ошонун баарын жазган. А гамбургерни да иштетесиңер бе? Ого? Могу фарш. Качан иштедиңер эле? Акыркы жолу качан иштедиңер эле? Жок, байке, тазалык жагынан сизге эчтеке деп элем, тазалык жагынан мага жакты. Сиз айтып атасыз азыр, мен ала албайм, мындай деп атасыз. Могул менен мисалы Санпин боюнча штраф бар. Ладно. Бир кичинекей эле мелочтардан эле жетпекпесиңер. Эми ошого айтчы, мына ошону мен жасап турайын бүгүн. Мына жүрүңүз. Ой, 8 жылдан бери Америкадан келет почта. Сиз билишиңиз керек да байке. Көрсөтүп койгон мындай. Жок, мына көр, эмнелерди? Мындай иштейбиз деп көрсөтүп койгон, анын эмнеси бар экен, анын неме? Ызычы салып, антинти эмне кереги бар? Сиздин атыңыз ким мындай иштеп? Мен Абди. А биякта ким болосуз сиз? Ушунун ээси мен болом. Баланын атасы мен болом. Эмне чыгарасыңар? Мына курдак. Курдак? А готовый обедтерди чыгарасыңарбы? Ооба да. Жакшы. Бүт иш жерден даярдалып турган точкага кетет. Могу немелер нержавейкадан болуш керек да байке, хотя бычы. Кайсы нержавейкадан болуш керек? Могу немелер. Санпин боюнчачы. Ой, атаң, эми ушуга жетиштикпи биз? Мына жаңыдан мына бүт бары келди. Мына көрдүңбү? Жок, мындай экен байке. Сиз бияктын атасы экенсиз. Ооба да. Баары жакшынакай экен. Мондай нерселерди колдонбогула, могул жер нержавейка болуш керек деген могул деген, өзү специально ушундай материал колдонот, могул. Бул деген Москвадан келген балам. Бүт ошонун баарын жазган. Хорошо. А булар ченелер байке? Могул быжынын немеси, заготовкасы, көчөк. А бул? Будар. Борго. Борго? Жана перес, серестерин кошуп, чеснок-песноктор, ошо менен быжыга куйду. Мына молор соустар. Холодильникке. Сертификатыңар барбы байке силердин? Анын сертификаты жок, 8 жылдан бери эшекте калып жүрөт. Ошолор көрсө болобу? Сен биринчи көрсөң унутуп, баламдын өзүн айтып тургандан кийин улмак. Жок, сиз хозяин утпайсызбы эми? Жок, эми ал бизге эми? Мен полковник өзүм уголовностон пенсияга чыккам. Мен билбейм молардын баарынчы. А моларды эмне сортировать этесиңерби? Эмнеге сортировать этилбейт? Мына сортировать этилгендер. Мына бул продукция. Да, свежийлери. Свежийлери. Булар эмне камытат? Эми ыргытат да булардын баарын. Ой, сул экен бе аңар, э? Бул плюсовый калат. А минусовый да барбы? Мына музной сет. А бул эмне келет байке? Нан келеби? Нан келет. Бергеле. Ya andan da su eкен. О. Ya. Жома, тура кийинтесиң, тынч. Бак. Эмне эттер байке булар? Буйдун жылкынын эти. Мына могу жылкынын эти курган. А буларчы? Булар болсо немелер жанагы. Ушу жылкын жана келген эттери да. Мына боордон молор берсе. А борлор кантип аласыңар? Боордон келебизби? Жок. Мына могу боордон. Мына молор ошо баары да бар. А гамбургерни да иштетесиңерби? Ого? 2 точка бар да. Деги Спартактагы менен деги немеде? Быжы? Жок, Антошка. Бирөө Антошка, бирөө быжы. Антошка деген башка сет эмеспи эмне? Бири эле сет. Антошканы биз иштетип жүргөндөн кийин анан быжыгып турбуз. А Антошка уже башкаларды, да? Жок, 2 эле точка калды. Антошка менен. Чыгасыңбы? Кene көрдүң деп неме? А булар болсо неме? Спецтерби? Спецтерин. Тамам болду. Мына жерде. Бүт мына неме? Нержавейка. Жумуш мал кечинде го деме? Курдактын немесин кезет.
Этин кесет. Жанагы мадалап текчерде турганда бушун кескенби? Бүт бушу кесет. Мына бүт болсо могу. Могу парша. Качан иштедиңер эле? Акыркы жолу качан иштедиңер эле? Иштеттиңер. 1-2 күн мурун иштелген. Эмне азыр болбой атабы жумуш андай? Эми болсунча болуп атат, болгон. Мындай буйруган. Таза жуулган. Мына номалар бул готовый продукциялар. Мына котлет. Бул эмне? Бул бонду филе деп коет. Жана уйдун неменин о жердеги. Эмнеге работасыңар? Өзү чыгарып турам. Өзүңүзгө. Мына котлет. Бул жана гамбургердин котлеттери. Гамбургердин котлети. Уйду. Антошкан үчүн. Ооба. А котлеттерге эмне кошосуңар? Эт, андан кийин эле неме жанагы чеснок, пияз, нан. Нан кошулат. Мына молар менен штамповать этилет. Котлеттерби? Бул кандай иштейт? Турецкий. Мына могу жерде уже готовый немелер. Эмне бул экен? Тушка кетет ал. Жана немелер кылап. Бул да холодильникпи? Бул да минусу холодильник. Бияка көбүнчө майлар кирет. Ич май, мына морети, бурта май дегендерчи. Атет баклажкалардын ичинде эмне? Алар майлар. Могу жерде жана кылап пышкан май. Мына могу окраскалар. Арчиллег окраскалар да. Каяктан аласыңар окраскаларды? Каяктан келет деген да, кайсы өлкөдөн? Билбейм каяктан келет. Ой, 8 жылдан бери Монтеро Америкадан келет болуш керек. Сиз билишиңиз керек да беке. Жок, сен менин айланып атпайсыңбы? Мен балам болгондо бүт баарын чагып берип койдум. Балам качадан келет мен бүт Бул турат. тияктыкы деп. Билбейм ал качан келет. Бул ошолор мына көрүң мына бүт атай жазалган. Ванна эмес, жана неме эмес, бүт пищевой. Көрдүңбү? Мына идишактар жуулат. Жок, баары таза экен, ал жагынан эчтеке деп элем. Азыр бир астайын чалам мен. Келем, бир астайын чалам. Ал жак жагынан эчтеке деп элем, бирок жуулгандар турат бүт. Мисалы, мен сизге айтып атам да, түшүндүрүп атам мынакей, уксаңыз. Сиздики таза экен баары, мага жакты лично, негизинче. Бирок бир кичинекей эле мелочтардан эле жетпей атпайсыңар. Эми ошого айтчы, мына ошону мен жазап турайын бүгүн. Мына жүрүңүз. Айтсам укпай атасыз. Мына могул жердеги подносторуңардан эле көрүнүп турат силер таза иштейт экениңерчи. Бирок ошондо деле мына могул жердин нержавейкаларды коюп койсо болот. Могул? Буга Буга эми жетиши элек. нержавейкаларды коюп койсо болот. Кымбат нерсе эмес беке. Эң кымбат ушулар могулар. Могул шакалдар эң. Анча эле кымбат. Экинчиден, санпин боюнча сиз тамак жасап аткандан кийин бүт нерселер 10 сантиметр жерден өйдө туруш керек да. Могу телескаларды көрдүңүзбү, ошон үчүн алгансыңар. Туура кылып турсуңар. Бүт жасаткан, бүт могул немелердин баарын тачка. Ар биринин астына тачка. Ошону айтам. Билет экенсиз, санпин деген эмне экенин билет экенсиңер дагы. Билесиздер, өзүм полковник болсом, кантип билбейм мен. Ошону аягына чейин кылгыңар келбейт да. Кетишпейт. Бул жана сырларбы немеге? Жок. Чизбургердин сырларыбы? Сыр да май, ал жана запечённый тияк дегендерге неметилет. Мындай нерселер деген сразу ыргытылыш керек. Бул жерде кармак. Жок, эми аны билем, аны муну деген мына могул кыз мына. Эмелер, бунун баарын базарат кетирген нерсе, могул жерде жасала турган тамак менен аралашып турбаш керек, чоңуш. Анткени бул деген нар жакка өтөт да. Мына могул жерде могул жерде жерде турат. Жок, байке, тазалык жагынан сизге эчтеке деп элем, тазалык жагынан мага жакты. Сертчи, реально эле жакты. Мен сизге иштегениңиз деле жакты. Мына жаштакай немелерге подносторго салып иштеп атканыңарчы, бирок кичинекей эле нерселерди кармап атпайсыңар. Азыр мисалы холодильникке кирген жүрсөңүз, ушул нерселерге биз үйрөнүп акырын көнүшүбүз керек да, туурабы? Мына могул жер стол жаштакай жасап турсуңар. Мага жакты лично. Мына холодильнигиңиз байке. Мына поддондоруңуз турат. Иштетилбейт. Бүт жерде турат. 10 сантиметр өйдө болуш керек жерден. Кол жуулган эмес. Эми понимаю, холодильниккен андай-мындай, но бир жумада бир. Жана сенин тартканыңды мен көрүп жүрөм да. Мояктарым бар говно. Жок, эми сиз башка бирөө менен сравниваться этпеңиз да. Мен мисалы үчүн мындай карап турганда, могул барынчы. Сиз
Siz байке ишкерсиз да? Балдарымдағы тазалық аябай. Сиз ишкерсиз да байке? Мисалы мен сизге жакшылык эле кылайын да. Конечно. Чын, мен мындай келип бирөөнү Мисалы үчүн жамандап. мында карап көргөндө мен багы бир талада басып жүргөн жер мал, же чочко, же итти кармит эткен жокмун. Мен адам кармит этип атам. Ошону айтып атам. Адамды кармит эткен, уксаң, адамды кармит эткен үчүн мына 8 жылдан бери Кудай ушул иштеп келатабыз. Немечи байке? Бир раз эле мисалы мен бардым да, Куликовскийге бардым, Тойбоско бардым. Сиздики мындай колдон келе турган нерсе болуп атат да. Тетилердин астына поддонду коюп койсоңчу көп местаны элейт. Мен анда койгом. Жок, элейт байке. Жок, Барып эле жүргөнбүз сеттерге. Мындай да байке, Санпин деген бар. Санпин боюнча мунун штрафы бар. Бул моолардын астына көрдүңүз, мына тетине поддондордун баары коюлган. Моунун ичине. Анан поддондун тетинде ит болуп кетет экен. Ит болуп кеткен мен кишикте алдырып салгам. Поддон обязательно поддон деле эмес, нержавейкадан деле кылсаңыз болот, 10 сантиметр кылып. Сен ойлойсуң го, нержавейка бу акча жөн эле куурун кылып деп. Мындай да байке. Нержавейка билесиң, бул вирустер. Мындай да. Моустер. Сиз туура айтып атасыз. Шунун дурум 7-8 миң сом. Туура айтып атасыз. Сиз элге тамак жасап жүргөндөн кийин ушундай нерселерге көнүп эле акырында жасасаңыз, сизге эле жакшы болот да. Мисалы, сиз айтып атасыз азыр, мен ала албайм, мындай деп атасыз. Могул менен мисалы Санпин боюнча штраф бар. Ладно. Санпин боюнча мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп кетип атам. Четинен бирок жасап келатабыз. Четинен акырын. Элге тамак жасап атканда Санпинге эмес, мага эмес турабы? Элге жасашыңыз. Моолордун баарын жасаганбыз. Моолордун баары. Жок, жаштак экен. Ванна эмес, көрдүңбү? Пищевой. Сонуки моолорун жууп тазалап турганда эле жактап, жумуш бүткөндөн кийин эле барып штап кетет. Мен жак болсо балдардын персоналдар. Медкнижка барбы персоналда? Конечно. Бирөөсүн көрсө болобу хотя бы? Кургактар турат. Бөтөлкө, сахар, бумага, уксус. Все хорошо. Тарткан неме пациентке кылып тема. Аты айтат да, жөн эле келип байкени мактап кеттиңер деп. Бир жерде монда кургактар турат да. Картошка турат. А бул эмне байке? Уксус. Каяктан келет булар? Üstünde Kırgızistan'dan geliyor. Tamam, bırakmışsın. Bu масло подсолнечное деп жүрөт да. Ошонун немесине салынып келген, могу коробкага. Атак мына бул неме да пищевой. Бул эмнеге дегенде жана пьяска кошулат. Уксус менен колдоно албайсыз сиз байке. Бул неме 6%. Технологиясы менен ошондой экен. Муну өзүңөр жасайсыңар же бирок алып келип береби? Алып келет, мунун элестет, мен муну жасайм же тамак жасайм. Бул менен колдонгум келет сизге байке. Сизде бүт тамак кошулган нерсенин баары сертифицированный болуш керек. Сертификат бар үчүн алып келип атат да. Этикетка жок болуп атпайбы? Этикетка жок сертификат болуп кетти. Эмне бул? Алар компот кошулат, каркаде деп коет. Компотту да өзүңөр жасайсыңарбы? Ооба да, компоттагы үтүбөт бөтөлкөлөр болот. Чалаптагы 22-жылга чейин. Уксус менен колдонгонго болбойт байке, же болсо сертифицированный кылып немелерин этикеткаларын чаптап тургандар алып келишет. Аныкы мына көрдүңбү, мен билбей атпайм. Бүт бар баламда. Жок, бүт ошонун баарын билет. Упаковкасында болуш керек да байке. Анткени мен сизге түшүндүрүп берейин, жөн элементарныч. Мисалы бирөө кошуп антиминтип кое турган болсо, же случайно эле даже бир нерсе түшүп кете турган болсо, производство малындачы, элдер отравление болсо, акырында адам табылбай калат да. Ошол себептен мунун этикеткалар болуш керек, жооп бериш керек да стандарттарга. Ачкычын бекитип кетти, жок. Бул кыздар жок бүгүн. Мейли. Лаваштарыңарды өзүңөр чыгарасыңар бул жерде. Кийинкиде келип кетесиң. Эми абыл мастерской. Велосипедде жасап саласыңар, сол экен. Бияк болсо ар жакты эшиктин ар жагы болсо башка кошунат. Уже башка кошунат. Мына Могу территория, могу здание. Мына неме трансформатор. Всё? Канча киловатт разрешениеңиз бар трансформатордо? 100гө?
Сараковка емес, сотка. Трансформатор. Макул байке, рахмат. Аяқ болса балдардың неме қыздардың киінгені, балдардың киінгені ол осы намаз оқыған комната. Оны жазатқам. Барақ тыйнып келген. Отырып қалағандай намаз оқышады. Жақсы. Тияқ арсаң тияқта сенің көбісіне жоғылып бар. Қазір сыртқа шықса. Макул байке, рахмат сізге. Бирок Biraz кішкене сілер жоқ, жаңағыларыңды мен жасап тұрам. Жасап тұрып. Келгенде кішкене момындай, біз момындай, ана миттелі, тигіндел десеңер болды. Келу. Біз айтып елдерменен айтып сүйлөшүп отургучакта элдер көп нерсени жабып салышат да, мисалы лавашты жабып салышат. Жок, баксаң, мисалы үчүн мен сенин үйүңө ортолу далактап кирсем, эгер мен үйүмдө коммерческий деятельность кылсам кирем. Жок, мындай кирсе. Жок, коммерческий деятельность кылсам кирерсиз менин үйүмө. Мен үйүмдө жашайм да. Тамак ашып жасабайм элдерге. Макул байке, рахмат. Дагы бир жолу таанышкан. Неме? Келатканда азамат или саламат деген мен балдарым. Отошуларга акын чалып койсоңор, чалып туруп, монда келет ал, жөө момундай. Иши кетпей туруп. Алар да жумуштар менен кетип. Жок, бизде андай жок да, биз чалып келбейбиз. Макул байке. Ва, тагана меникиден мен жоктан кападай. Елдер бізге қайрылған болчу бұл кухня мәселесі бойынша. Жома сен көргөзүп болсун, күндө болотун турган. Сиз асел келиңизби? Вот. Өзүңөр көргөндөй эле азыр жумушчулар чыгып кетти бул жактан. Чисто там вообще нету здесь. О чем вы говорите? Я не понял вас. Каждый вечер мы помоем. Ким жооп берет бул жака? Просто так калбайт бул нерсе. Ким жооп берет? Силердин бири сотко берген жокпу? Не, сизден башка сотрудник жокпу азыр санэпидемнадзордо? Бир жума мурда текшерип кеткен экенсиңер силер. Байке, сиз келсеңиз, сиз кухняга келсеңиз. Санэпидемнадзордон, мен силерге тиешем болбосо, мен любой бир кафеге кирип алып, наезжать этип, мен надзордон мындай айта албайм. Силердин сөзүңөргө ишенсем бул сот менен эмес, соода менен бүткөн иш болот да. Ачык эле айтам мен ар бир адамдын бетин айтып келиңиз.